Чалыш өз өмүрүн тобокелге салып, тирсиз жоо менен алышкан өрт өчүргүчтөр тууралуу болмокчу. Кемчиликтери болсо кароол башчыга жана команда башчыга өрт кароо кызматы маалымат кабыл алынды, күтүп туруңуздар. Жаңы эле көргөнбүз, бери чуркап кайра карап кирип кетти. Барып суу чачып, кире албай ошол жерде туйлап эле турдум, айланып суу чачып чечип калдык, сактай албай калдык да. Бала экөө ошо бурчта кучакташып күйүп калышты экөөчү. Ушул газ баллон жарылып, бизге зыяны тийип калбаса экен, газ баллон жок болсо экен, ушу светтер өчүрүлүү болсо экен деген ойлор келип атат да. Өрт өчүрүүчү автоунаасы же болбосо жанагы 103 кызматы бул көчөдө атайын белги менен жөн эле жүрө бербейт. Же бирөөнүн өмүрүн сактаганга баратат. Үйдөн унутам деп айта албайм. Бул постоянно эле бөө жеринде калат. Бирок мен үйдөгүлөргө билгизбейм да. Жеңил эле бардык суу чачып койсо өчөт келдик деп айтып коюш керек болду. Действительно кондурат алда сөзүңүзчү мен. Бизде действительно колду. Себеби кээ жерге барганда чындыгында кошуналар чогулуп алып, чакалап болсо дагы, эмне болсо дагы ушундай баш от менен кирип өчүрөткөн көрсөң да. Кээ жерге барсаң карап турушкан болот да. Тамеки чегип видеого тартып, моларын бизди тартып, булар кандай ишчи экен сынап биздичи. Ошондой жерлерге барганда нервиң каршайт. Салам көрүүчү, биздин бүгүнкү чыгарылыш өз өмүрүн тобокелге салып, тилсиз жоо менен алышкан өрт өчүргүчтөр тууралуу болмокчу. Алардын жумушунун кандай кызыктары бар, кандай кыйынчылыктары бар, алда чогуу көрөбүз. Төз тур, сизден ортого. Жолдош капитан 2-1 кароол нөмөт алмашууга тизилди. Баяндан кароол башчы улук лейтенант Саматбек уулу. Эртең мененки саат 8:50дөгү нөмөт алмашуу бүттү. Андан соң эмне кылабыз? Өзүңүз тааныштырып аны айтып бересиз, Мен улук лейтенант Саматбек уулу Айдарбек, Бишкек шаар боюнча башкармалын Свердлов райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн номер 3-өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн кароол башчысымын. Эртең мененки нөмөт алмашуудан кийин биринчи көчүрмөн эсепке дайындалган балдар ушул өрт өчүрүүчү автоунаасында болгон шаймандарды ар бир көчүрмөн эсепке бекилген бала өзүнө тиешелүү өрт өчүрүүчү шаймандарын кабыл алат. Ошондой эле кабыл алып бүткөндөн кийин кароол башчыга жана команда башчыга баяндама берет. Кемчиликтери болсо дагы бизге айтат, биз ошолорду анан кабыл алып жоопкерчиликтин мойнубузга алабыз да. Көчүрмөн биз бул машинабыз КАМАЗ үлгүсүндөгү өрт өчүрүүчү автоунаа былтыр берилген да. Бизге өрт өчүрүү автоунаалары. Бул КАМАЗ автоцистерна 6 тонна 40 литр секунда насос суусу берет. Буну биз пожарга барганда, пожардан келатканда ушу колонканын негизинде жанагындай суу түтүктөрүнөн суу алып машинаны суу толтурабыз. Ошондой эле бул 4 метровый атайын суу жеңдери машинага суу толтурганда ушуларды колдонобуз. Бул 4 метр болобу? Жок, бул 4 метр. Негизи атайын өрт өчүрүү суу жеңдери бул негизи 20 метр болот да. Ар бирөө 20 метр, өзүнүн ар биринин диаметри болот 51, 66, 77 да. 66-нын ичине 70 литр суу атат да. 77-нчи диаметр суу жеңинде 90 литр суу атат бир рукавдын ичинде. Бул машинада атайын пена бак бар, 500 литрге ылайыкталган. Пена менен бул жанагы биз ЛВЖ, ГЖ деп коебуз. Нефтебазалар күйгөндө, бензин, соляркаларды өчүргөндө ушул пенаны колдонобуз да. Кабыл алышат. Андан кийин кемчиликтери болсо кароол башчыга жана команда башчыга эскертүү берилет. Каяк? Эме, таштап күйдү го. Ал ошо кетип атканда. Шандагы балдар даярда кафеде байке да түтүп атат дейт. Түтүп атабыз, күйүп атабыз дейт. Өрт кароо кызматы
Маалымат кабыл алынды, күтүп туруңуздар. Кесипке келүү максатым мектеп кезинде аскер адамы болом деген бир кыялым болгон. Ушул мектепти бүткөндөн кийин 1 жылдык аскер кызматымды өтөп бүткөндөн кийин ушул өрт өчүрүүчү куткаруучу кесибин тандагам. Бул кесипке 2013 жылы эң алгачкы кадамым болгон. Жылдан бери иштейсиз. Дагы да коркуу барбы сизде? Албетте коркуу сезими болот. Анткени өрт кырсыгы катталганда биз кандай өрт кырсыгы болуп атканы белгисиз жана кандай кырдаалдар күтүп турганда бизге караңгыда. Өзү биринчи очерет биздин милдет адам өмүрүн сактап калуу, андан кийин материалдык балыктарды сактап калуу. Анан албетте бул өзүбүздүн коопсуздугубуз. Эң эле таасирленткен окуя бул 2014 жылдары ушул Ак Ордо конушунда өрт кырсыгы катталып, ошол жерге өрткө чыкканбыз. Ошол жерде барсак жыгач вагон күйүп аттыр. Ушул барсак эле ошо кошуналар айтып калды ушул. Үйдүн ушул ээси жүргөн ушул тегеректе деп анан биз сразу аны эске тутуп, үй ээсин издемекчи болгондо ушул вагонду өчүрүп бир бурчунан талкалап, эшиги кулпуланып болчу, бир бурчун талкалап ичине киргенде ушул кароол башчы айтып калды, бул ичинде адам бар экен деп. Ошол маал дароо токтоп ушул адамды чыгарганга аракет кылдык. Тилекке каршы анын ичинде бир адам эмес, 2 адам чыкты да. Ошентип ал адам ушул жансыз денеси чыкты да. Ар кандай кырдаалдарга туруштук бериш керек да бул жерден. Психикалык жактан болобу, физикалык жактан болобу, адам өзүн биринчи даярдаш керек ошол кырдаалга. Анткени ар кандай учурлар катталып калат да. Кээде жеңил өрт болуп калат, кээде оор татаал болуп калат. 4 саат, 5 сааттап өчүргөн күндөр болуп калат. Кыштын суугунда, жайдын ысыгында дегендей. Бул жака байланып калса деле болот да. Негизи өрт өчүрүүчү кесиптин тузу оор деп коет. Оңой менен кете албайсың да, кандайдыр бир тартуушу, жумушка тартылуу эле боло берет да. Кээде ушу бир күндүк нөмөттү аткарып, эс алуу күндөрүңдө кайра ушул жумушуңду сагынасың да. Өрт кырсыгы болуп, чалуу болуп, ошондо сизде ушул акыркы чалуу болуп калбайт бекен деген коркунуч болгонбу? Ооба. Андай сезим болот. Жана күйүүчү май сактоочу жерлерде жарылуулар болот, жана газ баллондор жарылып калышы мүмкүн да. Ошол жерде ойго келет да, ушул ичинде жанагы тез татым даярдаш жайларга өрткө чыкканда болот коркунучтар. Ушул газ баллон жарылып бизге зыяны тийип калбаса экен, газ баллон жок болсо экен, ушу светтер өчүрүлүү болсо экен деген ойлор келе берет да. Жеке эле биз өзүм эмес, ушул мен менен бараткан күжүрмөнү эсептеги балдардын да коопсуздугу менин мойнума жүктөлгөн да. Ар биринин ата-энесинин алдында сиз жооптусуз, Ооба, ушул жылы ушу Түркия мамлекетинде катуу катталган жер титирөөдө жабыркаган өзүбүздүн ушу түрк бир туугандарыбызды куткаруу иштерине Бишкек шаарынан да куткаруучулардын катарында биз дагы бар болчубуз. Ошо Бишкек шаары куткаруучулардын 3-чү тобу менен бардык Турция мамлекетине. Ар бир адам баласына андай кыйынчылыкты бербесин. Ушул жерде биз барганда ушул жерде куткаруучуларды кандайдыр бир башкача сезим менен тосуп алышты. Ушул болгон үмүтүн ушу куткаруучуларга артып, биздин ушул жабыр тарткан туугандарыбызды алып чыгып берсе экен. Кээ бирөөсү ата-энесин жоготкон, кээ бирөөсү үй бүлөсүн жоготкон жарандар болду. Ошолор биздин куткаруу ишин жүргүзүп атканда ушу жаныбызда эле жүрүштү. Бул жерде менин атам бар болчу, апам бар болчу, жана башка туугандарым бар болчу деген. 108-109 адам куткарылды. Анын ичинен ошо тирүү адамдарды да табылды.
бир канча убакыт өткөндөн соң биз уже болгон үмүтүбүздү жоготуп, тирүү адам калбай калды окшойт деген ой менен жүрүп, анан ушул бизди сүйүндүргөн тирүү адам, бир үй бүлөнүн тирүү адамы табылды да биз тарабынан. Өрт кырсыгы катталгандыгы тууралуу маалымат түшкөндө биз дароо ошол жерге ошол дарекке чыгабыз. Баратканда мисалы кээ бир адамдар айтат, кеч келип калдыңар, анан суусу жок келдиңер деген да сөздөр болуп калат. Жолдо ушул өрт кырсыгы катталган дарекке баратканда ушул жол тыгындары кээде тоскоолдук жаратып коет. Атайын спец машина, атайын белги менен көчөдө баратканда ушул айдоочулар жол бошотуп берип коюңуздарчы демекмин. Анткени өрт өчүрүүчү автоунаасы же болбосо жанагы 103 кызматы бул көчөдө атайын белги менен жөн эле жүрө бербейт. Же бирөөнүн өмүрүн сактаганга баратат, же бирөөнүн өмүрү менен күрөшүп жаткан учур болот да, мисалы. Өрт өчүрүү убагында бир көчүрмө эсепте айдоочунун ролу дагы абдан чоң. Ал эмне кызмат аткарат, ал дагы өрт өчүрөбү же анын милдеттери башкабы? Азыр сурап көрөбүз. Саламатсызбы? Сиздин милдетиңизге эмнелер кирет? Өзүңүздү тааныштырып айтып берсеңиз. Саламатсызбы? Мен ушу эртең менен жумушка келгенде кароол башчынын тапшырмасы менен өрт өчүрүүчү унааны майын карап өткөрүп алам. Нөмөтчүдөн. Өрт өчүрүүчү эгерде өрткө вызов болуп калса, чалуу болуп калса, өздүк курамда өрткө аман эсен алып барып, өрттү өчүрүп, токтобостон суу берип, кайра өздүк курамды ушу бөлүккө алып келген менин милдетим, аман эсен. Сиз ошол өрт өчүрүү убагында катышпайсыз. Сиз өрт өчүрбөйсүз. Мен бул машинанын арт жагында насос суу берем мен. Катышпайм, мен суу берем. Канча убактан бери иштейсиз бул жакта? 4 жыл болуп калды. Жумушуңузда кандай оорчулук, кыйынчылыктар бар? Баягы ошо жолдо баратканда, ушу спец сигналды укканда жолду бошотуп берсе, ошо балким бир адамдын өмүрүн сактап калууга же бир кандайдыр бир мекемени барып сактап калууга бир салымы болмок. Мен команда башчысы Улук Прапорщик Садралиев. Дарак бир жерден көрүп койчумуз беле. Ансыңар мен ушул жерде иштегеним уже 20 жылдан ашып калды. Бул жерде иштеп турдум. Жаңы келген кезде коркуу сезимде болгон, баягы жарылууларды көрүп, баягы күйүп калгандарды көрүп, эмнелерди көрүп, анан кийин кокус менде ушинтип калбасам, калбаймбы деген бир ойлор келген мындайчы. Анан постепенно көнүп жумушка, анан андай өйдөн алыс болуп калдык уже. Биздин биринчи милдет адам өмүрү. Бул жерде өрттө 5 принцип менен иштейбиз. Эң ошо 5 принциптин биринчи милдети адам өмүрүн, эң биринчи адам өмүрүн сактоо. Жана негизи ошо өрт болуп атканда, жарандарга кайрылгыңызда өрт болуп атканда кайсыл жерлерге жашынуу керек же эмне кылуу керек? Анткени ошол учурда биз шок болуп калабыз дагы, эмне кылууну билбей калабыз. Мындай адамдарбы? Например, өрт учурунда өрт башталды да. Өрт башталганда көбүнчөсү мындай бирденкелер настыларына кирип кетип атпайбы? Ошону мен туура көрбөйм да. Себеби ошол жерден чыга албай калып калат. Колдуңузду сырт жака же бир терезеге чыгып кеткенге аракет кылса да, өрт болгон жерде калып калбайчы. Буштарга тыгылып калып калат кичинекей балдар. А жерден түтүнгө эле уланып каза болуп калышат дегенчечи. Таасирленткен окуя көп эле болду. Ошолордун бири өтө эле баягы аянычтуусу болгонбу, например, жүрөккө өзүм аябай жакын алып калгам. Ошо 3-4 жыл болуп калды, 5 жыл болуп калды го ошо. Улдук тарапта бир өрт болуп атат деп бардык. Барсак, чырылдап атат, склад экен, ичинде товарлар дордо иштеген неме экен да. Товарлар бар, ичинде бала калып калды деп. Бул бала менен кичинекей кыз бала экөө калып калыптыр. Оюнчуктарды жыйнаган неме экен, бардыңар беле кайрысыздар? Оюнчуктарды жыйнаган неме экен да. Анан кийин ичине кирсек, барсак, балдар тигине жаңы эле көргөнбүз, бери чуркап кайра карап кирип кетти. Барып суу чачып кире албай койдук. Ушунча эме көп болуп кетти да. Жалын көп болуп калыптыр.
Кире албай ошо туйлап эле турдум, айланып суу чачып жетишпей калдык, сактай албай калдык да. Бала экөө ошо бурчта кучакташып кирип калышыптыр экөөчү. Алар оюнчукка кызыгып кирип алып, анан ошо бир нерседен от чыгып кеткендей ичиненчи. Ошо экөө жалко болуп калды, энесине, атасына жапжаш 5-6 жаштагачы. Акыркысы ошол аябай ичим ооруп калды ошондо. Сактай албай калдык да. Бир убактыбыз жетпей калды, чоң болуп калды биз барганчы, уже аяка киргенге невозможно болуп калды. Кичине эртерээк болгондо балким жетишмекпиз деп эме болуп калды да. Жумушуңуздар мындай физический эмес, моральный дагы мындай кыйын да, аябай оор. Ушундай учур болуп калат, сактай албай калдык деп мындай өкүнөсүз, кейинесиз, ошентип кыйналып келгенде ушул ситуацияны канча убакытта кое бере аласыз? Же дароо элеби? Мисалы, үйүңүзгө кечине кирип барганда бүт күндө болгон кыйынчылыктардын баарын унутасызбы? Кыскасы мындай да, мен деген үйдөн унутам деп айта албайм. Бул постоянно эле бөйөк жеринде калат. Бирок мен үйдөгүлөргө билгизбейм да. Мен жумушум кандай экенин үйдөгүлөргө айтпайм. Кандай жумушта кыйналып эмне болуп кетсем да, үйдөгүлөргө көчө эгер баягы интернетке чыгып антип көрүп калышып силер чыктыңар десе, деп коем. Эмне болду, биз жеңил эле бер жагында жүрдүм деп коем да. Кандай болгонун үйдөгүлөргө айтпай, ушундай принцибим бар да. Кийин келген жаштарга да үйрөтөм, балдар айтпагыла. Эне деген бар, апа деген келинчек, балдар деген переживать этет, ойлонушат, аларга айтпаш керек. Жеңил эле бардык суу чачып сөчөт келдик деп айтып коюш керек болду. Бул жерде жанагы кыйынчылыктар кала берет. Артка кетпейт ал. Эч качан артка кетпей, үйлүү эле кала берет да. Унутулбайт, э? Унутулбайт эч качан. Балдарыңыз канча жашта? Эң чоңу 18-де. Эркек балам. Балдарыңыз атабыз герой деп сыймыктанабы? Сыймыктанат, кичинекейлери аябай, эми чоңойгондор да көп билишпей калат экен, кичинекейлери даже өртөчүчү болом деп мен баягы үйгө алып барып койгом, оюнчук каскалар эмелер сатып берген, ошолор мага кийип алышып, бири менен бири чабышып, суу чачышып, ушинтип ойнойт, мен до сих пор маза алам. Жакшы көрөт. Мектептен, садиктен аябай мактанышат. Мактанышат, мен атам ушундай пожарныйда иштейт деп. Сыймыктанышат алар. Бул жумушка кандай жигиттер, кандай адамдар келип иштей албайт? Иштей албагандарбы? Иштей албагандар көбүнчө мен байкадым, биз ушу 20 жылдык эме менен айта кетейин, ушу шаарлыктар, ушу тарын басына болуп калсачы, шаарлыктар көбүнчө баягы кара жумушка жок да. Жеңил жумушта жашагандар бизге келип иштей албайт экен. Себеби бул жерде кара жумуш көбүнчөчү. Баягы өрттө чүргөндөн кийин разборка деп коет, бүт баарын казып, жоктор калып калат түптөрүндө, ошолорду казып, чачып, аны суу чачып, өрт учурунда жумуш аябай көп болот да. Риск дагы көп болот атпайбы? Бир, экинчиден, могу частьта жүргөндө дагы биздин өзүнүн распорядок дня деген бар да. Эртеден кечке бир тынбай бир жумуштарыбыз бар да. Шаарда өсүп калган, көп жумуш кылбаган балдар чыдай албай калат экен. Келет, кетет бачыма элечи. Биз 90% айылдан келип иштешет. Тегерчек айылдар. Калып калгандар болсо аябай көп убакытка чейин калып калат экен, э? Көп жылдардан бери. Анткени буга чейин дагы эстешимде айтып кетти, бул жерден туз оор деп, чемне келген адам кете албай калат, байланып калат деп. Андан эле алыспын мен антип айткандан элечи. Калгандар бир саналуу эле кишилер калып калат. Иргелип эле. Себеби деген көбүнчөсү жашоо баргандай да. Көбүнчөсү жашоо шартына байланыштуу көбүрөөк акча табам деген нерселер менен башка жактарга кетип калды. Мен менен иштешкен, миңдей киши менен иштешин, могу жашка келгенчи. Улам алмашуу болуп турат да. Пенсияга чыккандардан саналуу 3-4 жылда эле бирдей узатабыз. Так ал анчадан алыспын мен антип айткандан. Бул жерге биринчи мен кесип катары келип иштегем. Биринчи кесип, жумуш керек болуп, иштейин деп иштегем. Андан кийин бул жерде айлык аз болгондуктан жумуш сыяктуу эмес, уже патриот мындай. Адамдардын өмүрүн сактап, жардам берүү катары иштеп калат экенсиң. Андан кийин баягы эмең чыдаган киши иштейт экен да, андан кийинчи. Биринчи кесип катары келесиң. Анан келгенден кийин баягы оорчулуктар көрөт да. Мындай оорчулуктар болот, взрывдарды көрүшөт, чоң пожарларга барат, күйгөндөрдү көрүшөт. Анан кийин ошого чыдап, баягы психологиясын ошого даярдап, көбүнчөсү кетип калат. 50% балдар кетип калат. 50% ошого чыдап көрөт дагы, 50% балдар акча жагынан, башка жагынан ошондон кетип калышат да. Ошо айтып берем, 10% эле ошо жетет.
пенсияга чейин 20 жыл иштеп. Ардактуу отпуска. Ардактуу отпускага. Өрт кароо кызматы. Угуп атам. Өрт кароо кызматы. Мен ыкчам нөмөт кызматынын байланыш нөмөтчүсү прапорщик Айдарбекова Чолпон. Бир күндө ар кандай болот. Азыр сезон убакта бир күнү 400-500 чалуулар болуп атат. Азыр жайында өрт кырсыгы көп катталып атат. Кураган чөптөр күйүп атат. Ошол өрттөн башка дагы кандай учурларда чалышат, эмнелер боюнча? Өрттөн тышкары ар кандай учурларда чалышат. Например, эшик ачуу, бөлмөдө бала камалып калган ар кандай учурлар болот. Дагы адашып түшкөндөр көп болот, жүзүүчү кызматына түшкөндөр чалуулар көп болот, ойноп чалган балдар көп болот. Бизге өрт кырсыгы түшкөндөн кийин биз маалыматты тактап сразу часть бөлүмгө чалабыз. Бөлүмдөр 1 мүнөттүн ичинде чыгып кетиш керек. Ары даректи айтасыз. Даректи айтып канча жактайсыз? Кайра чалып, кайра өздөрүнө чалып токтоп. Өрт кароо кызматы. Биз келгенден баштап 4 жолу ушундай чалуу болду, э? Бул Жөн гана 10 мүнөттүн 5 мүнөттүн ичинде. Мындай чалуулар абдан сабырдуу көрүнөт экенсиз. Элдердин учурдан пайдаланып кайрылат элем, элдерге ойноп чалганды азайтып, бизде мисалы азыр чоң өрттөр катталып атат, ошол убакытта эле, ошол учурда эле ойноп чалган моменттер болот. Ошондо бизге жумушка кичине тоскоолдуктар пайда болуп атат. Ошон үчүн суранат элем элдерден, Бишкек шаарынын тургундарынан чалууларды кичине азайткан. Вактыңызда баштайт. Звонокту алдың да, вызовду алдың. Первым делом тревоганы бастың, анан кийин путевканы жазып, балдарды жөнөтөсүң. Алар уже 1 мүнөттүн ичинде уже чыгып кеткенге дайым болуп калат. Алар даяр болгон. Биз обработка кылып, путевканы жазып бергенче алар уже дайым болуп калат. Биринчи ошон үчүн первым делом тревоганы басыш керек. Биз жөн эле келип туруп жардам сурасак, анда жок. Сөз түрдө биз чалуу менен гана, 101 менен чалып. 101 кызматына чалуу керек. 101 телефонуна чалуу керек. Может, наручный тоже прийти, например. Өрт кароо кызматы. Мен деген ушу экрандан эфирден пайдаланып айта кетейин, ушу кыргыз элиме өрттөн абайлаңыздар, тем более азыркы маалда аябай ызык болуп атат. Колдон келсе могу жер там, жер үйдөгүлөр чоң идиштерге сууларды камдап, колдон келсе жанагындай өзүбүздөн өзүбүз аябай эле өрт өчүрүүчү огнетушителдер бар. Ар бир үйгө бир 2-ден 3төн алып коюп койсо, коркунуч болгон маалда алдың чаштың андан эч кандай зыяны жок. Ошону айта кетер элем. Анан кийин өспүрүм балдарга дагы каждый үйгө алып коюп койсо, эмнеге дегенде азыр мурунку мен жаңы келген жылдарга караганда азыр өрт аябай көп болуп атат да. Ошондон себеп мен ойлоно баштадым да, мен өзүм дагы ошо үйгө ошондой коюп койдум, суу даярдап койдум, уштап балдарга үйрөтүп койгом, моундай болсо, бу жерде мындай болсо, бирок муну тартасың, иштейт, чачып коесуң. Биз бул жерден чыкканыбыз, биздин өрт өчүрүүчү унаалар ар дайым, ичинде суусу менен болот, эртең менен бүт баарын ошол бойдон өткөрүп алабыз мурункусу менен. Суу жок турбайт, суу жок расчетко коюлбайт. Чыкканда бул жерден 1 мүнөттүн ичинде чыгып кетебиз. Бул жерден биздин эң биринчи көйгөй баарына белгилүү да, тыгындардан биринчи өчүрөт. Азыр көбүнчө айдоочулар спецмашиналарга жол бербейт. Бири билсе, бири билбейт. Билгендер бар, рахмат. Ошолор кой беришет. Билбегендер да бар да. Дворлорго машиналарын токтотуп салышат. Же болбосо дворлорду вообще таргып жазып салышкан. Кире албай эле сыртта калып калабыз. Ошондо жол таап барганча бир топ убакыт отуруп коебуз да. Сизди эмнелер кубандырат? Мен да бир видеону көрүп калдым да, бул жактан пожарный өтүп өчүрүп атат. Тегети же 8-этажда же чакка менен суу куюп атат да, мончупчу. Анысы тийген деле жок, бирок ошол деле прям эч ким оюна келбейт ошол нерсечи, ошентип болсо деле жардам берип атат. Анан жанында балдар болот го, жактан бияктан келе калышып, рубашкаларын чечип алып эле чапкылап жардам берет да. Действительно кубандырат алда сөзүңүзчү, биз действительно кубандырат. Себеби кээ жерге барганда чындыгында кошуналар чогулуп алып, чакалап болсо дагы, эмне болсо дагы ушундай баш от менен кирип өчүрүп аткан көрөсүң да. Кээ жерге барсаң карап турушкан болот да. Тамеки чегип видеого тартып, моларын бизди тартып, булар кандай иштеткенин сынап биздичи. Ошондой жерлерге барганда нервиң кашыйт. А жанагындай жерлерге барганда биз менен кошо рукавтар сүйрөшүп,
техникаларыбызга бирдемекелерибизге ташып жардам берип ушундай жерлер бар. Кубандырат, действительно кубандырат мындай. Мына ушундай көрүүчү биз жогоруда өрт өчүргүчтөрдүн бир күндүк жашоосун чагылдырып берүүгө аракет кылдык. Өз жанын тобокелге салып, ушундай физикалык жактан да, моралдык жактан дагы оор жумушта иштеген өрт өчүргүчтөр силер заманыбыздын чыныгы батырларысыңар. Сыймыктанабыз жана сыйлайбыз. Жана ошондой эле келиңиздер, урматтуу шаарыбыздын тургундары, жарандар жалпы жолдон жол бошотуп берип, жол чырактардан өткөрүп, жана кечинде машиналарыбызды парковкага коюп жатканда дал ушундай унаалардын кирүүсүн дагы бир жолу эске алып коебуз.